Прощание, коштошуу. Күндөр билинбей эле өтүп кетти. Билим алуу аягына чыкты. Акыркы сабак алуучу күндөрдүн биринде Мехрон эртең менен эрте турду. Жаңыдан эле жарык болуп бараткан. Спорттук кийимин кийип алып, тоону көздөй чуркап жүрөдү. Ошол күндөрдө, ошол кооз зөрлөр менен коштошор мезгилдерде ал түнкүсүн жакшы уктай албай атты. Эми ал айланадагы жерлерге барып, тоого чыгып, шаркырап агып аткан дарыяны карап келейин деп чечти. Анын ички дүйнөсүндөгү гармония курчап турган жаратылыштын гармониясы менен байланыштуудай сезилди. Эмне үчүн шаардан көптү түшөнгөнгө мүмкүн эместигин ал түшүнүп калды. Бул жерден Мехрон тоонун таза абасынан энергия алып, абасына тойбой атты. Сезимдери ашып-ташып, талаада чуркап, тоого чыгып, дарыянын жээгине барып отурду. Так ушул жерден ал өзүнө шаардан деле паркта күндө эртең менен чуркап турганга сөз берди. Күндө бирден закон окуп, аларды жашоосуна колдонуп турганга сөз берди. Ушинтип гана наставниктин үйүнөн алган ички гармонияны сактап калса болот. Мына эми Мехрондун кете турган күнү келди. Бул таңда ал күндөгүдөн да эрте ойгонду. Чыгыш асман жаңыдан жаркырап бараткан жана асманда жылдыздар жанып турган. Бирок алардын жарыгы минут сайын өчүп, азайып бараткан. Таң атып келатканын билгизип. Ал бияктан кетерин эстеп, көңүлү чөгө түштү. Ал бул убакыттын ичинде жаратылыш менен байланышкан жаңы жашоо образына көнүп калган. Бакта иштөө жана наставник менен сүйлөшүү ага руханий тең салмактуулукту жана өзүнүн күчүнө ишенүүнү берди. Ал туруп, кийинип, таранып алып короого чыкты. Ал кеткиси келбей, наставникти бакта түшкө чейин иштейин деп көндүрдү. Абедтен кийин наставник аны тааныш беседкага чакырып, келечекке коюлган жакынкы пландары жөнүндө суроо берди. Коштошуп атып, өзүнүн жакшы окуучусуна китеп берип, кандай кылып окушту жакшылап түшүндүрүп берди. Бул китеп 41 молитвадан турат. Тактыга отурган король эмес, кимдин эмгеги, титулга татыктуу болсо, ошол король деп аталат. Бир молитваны бир күндө 3 жолудан окуп турасың. Баарын бир эле окуп салба. Эң негизги эреже күнүгө бирден молитва. Мен да ошону кылам. Кээ бир молитвалар менин өздүк эскерүүлөрүмдү чагылдырат. Бирок ар бир адам өзүнүкүн эстесе болот жана өзүң эмнени маанилүү деп эсептейсиң, кошсоң болот. Башкысы чын дилден молиться кыл. Ар бир молитванын маанисин сезип, түшүнгөнгө аракет кыл. Жана ошолорго шайкеш келип жүр. Бул сенин ийгилигиңдин жана гүлдөп өнүгүшүңдүн гарантиясы. Эгер кеңеш керек болсо, мен сени дайыма көргөнгө кубанычтамын. Келип тур. Менин эшигим сен үчүн дайыма ачык.